Жакында АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу өлкөдөгү акыркы абал тууралуу комментарий берип, өткөн 18 айда Кыргызстанда болгон эң маанилүү окуя катары Матраимовдорго байланыштуу журналисттик иликтөөнү атады. Ошондой эле элчи парламенттик шайлоодогу добуш сатып алуу сыяктуу окуяларды сынга алып, октябрь окуяларынан кийинки убактылуу өкмөт Райымбек Матраимовду кармаганына, андан казынага 2 миллиард сом өндүрүү убадасын алып, үй камагына чыгарганына токтолуп, жалпысынан ал Кыргызстандагы кырдаалды мафия тууралуу фильмдер менен салыштырды. Бул Голливуддун мафия тууралуу киносуна окшошуп кетти. Бирок сиз кино тасманын кандайча бүтөөрүн азырынча билбейсиз. Кинонун кандайча бүтөөрүн айтып берейин. Өкмөт кылмышкерлерди жоопко тартат. Бул аларды жазалайт. Бул алардын кылмыштуу уюмдарынын кыргыз элинин ырыскысын уурдоодон коргойт. Бул кылмышкерлердин сиздин балдарыңызды баңгизат менен ууландыруусуна жол бербейт. Бирок бул нерселер кайраттуу адамдар каршы чыкканда гана жасалат. Бирок көп өтпөй эле Кыргызстан Тышкы иштер министрлиги Твиттерде баракчасына АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лунун өлкөдөгү абал тууралуу билдирүүсүнө комментарий берип, элчи Дональд Лунун айткандарында ички иштерге кийлигишүү менен тергөөгө басым кылуунун элементтери бар деп баалады. АКШнын элчиси Дональд Лунун жакында жергиликтүү медиага чыккан видео кайрылуусунда ички иштерге кийлигишүү жана тергөөгө басым элементтери бар. Эл аралык мамилелердин жана улуттук мыйзамдардын бул кыйшайгыс принциптери эч кандай жакшы ниет менен да бузулбашы керек. Ал эми бул билдирүүлөргө жана Тышкы иштер министринин комментарийине коомчулук арасында ар түрдүү пикирлер айтылып жатат. Айталы айрымдары Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүн жактап, чындыгында эле башка өлкөлөр киргизбеш керек десе, экинчи тарап элчинин сөзүнүн туура экендигин, анткени ал өз баасын берди. Андыктан өлкөнүн ички ишине кийлигишүүдө айтууга болбой турганын белгилешүүдө. Эми жалпысынан айтып коем, эч кандай кийлигишүү болгон жок. Мен ойлойм, өзүнүн каалоосун айтты, өзүнүн баасын айтты. Ал кандай каалоосу? Анан ошого биз эми тышкы жардамсыз акыркы ушу эгемендүү жылдарда жашай албай калганбыз. Анан ошондо эмне акча бергенде жакшы, өздөрүнүн сунуштарын кылса жаман болгондой, биз да бир баягы логика туура эмес келген бир бааны берип атабыз да. Мен аны деле көрдүм, ошо 4 мүнөттүк Лунун сүйлөгөнү. Ал жерде мен бир кийлигишүүнү көрбөдүм. Айрым серепчилер АКШнын Кыргызстандагы элчисинин Кыргызстан боюнча билдирүүсү бир гана элчинин гана атына айтылган жок. Бул айтылган сөздөр жалпы АКШнын позициясы деп кабыл алууга болорду айтышты. Мындан улам серепчилердин айтымында бул элчинин Кыргызстандагы абал тууралуу сөзүн түздөн-түз өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары эсептешет. Албетте бул сөз, айтылган сөз Дональд Лунун атынан кабыл алынбайт. Бул болсо Америка мамлекетинин позициясы деп кабыл алсак болот. Албетте бул болсо ички иштерге кийлигишүү деп кабыл алсак болот. Анткени бул жерде ал өзүнүн позициясын эмес, бул мамлекеттин позициясын айтып жатат. Бул болсо жөн эле Кыргыз жана Америка ортосундагы мамилелер жөнүндө эмес, бул болсо жеке ички саясий процесстерге өзүнүн позициясын айтып жатат. Албетте буну түшүнсөк да болот, анткени Кыргызстанда болуп жаткан окуялар дүйнө жүзүндө дагы таасирлентип бир кандайдыр ойлорго салып жатат. Бирок мисалы Кыргызстандын элчиси Америка мамлекетинде, Америкадагы болуп жаткан шайлоо жөнүндө өз пикирин айтууга укугу да жок, этикалык нормага дагы дал келишпейт деп айтсак болот. Ошол себептен бул болсо бир аз туура эмес болду деп эсептесек болот. Бирок эгер бул болсо Кыргызстанда болуп жаткан окуялар жөнүндө Американын журналисттери же болбосо бир эксперттери өзүнүн пикирин айтса, бул болсо башкача кабыл алсак болот элек. Бирок бул жерде саясий маселелерге саясий баа берүү, бул албетте ички иштерге кийлигишүү деп кабыл алсак болот. Бирок өлкөдөгү айрым саясаттануучулар болсо Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин АКШнын Кыргызстандагы элчисине карата жообун Орусияга кандайдыр бир жагынуу максатында жасалган кадам катары баалашууда. Тагыраагы саясаттануучулар жалпысын айтканда өлкөдө тышкы саясат жок болуп талкаланып калганы буга далил болду дешүүдө. Эми бу жерде мындай болуп атат да, башында биздин Тышкы иштер министри Кадакбаев менен жолугушууда биз эки жакта сунуш болгондо ошо укук коргоо жактарга камсыз кылып жардам келип, жана жемкорлук менен жанагы крим төөлдөргө жоюуга жардам көмөк көрсөткөнгө даярбыз депчи.
Анан экинчисинен ошого жакшы маалымат менен айтып, анан Дональд ошо өзү видео тасмасына ошо жөнүндө айтып койду. Эми биякта айтканда ошо жардам беребиз дегенде, бир паста бизде билебиз ошо Орусиянын бизде күчтөрү бар, ошолорго терс кылып Орусда бизге мындай Орусия стратегиялык союзда ошон үчүн мындай кандай бир ошо Орусияга жаганабыз деп жанагындай Twitterге официалдуу түрдө эмес, Twitterге жанагындай нааразычылыгын айтып койду. Тактай кетсе, Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги АКШ элчисин Раим Матраимов тууралуу айткан тергөөгө басым болот жана бул өлкөнүн ички иши экенин айткан билдирүүсү Жогорку Кеңештин төрагасы, президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун Москвага сапары учурунда туш келди. Тагыраагы Мамытов 7 декабрда мамлекеттик думанын төрагасы менен Москвада жолугуп, эки тарап мамлекеттердин кызматташтыгы тууралуу пикир алышкан эле. Анда мамлекеттик думанын төрагасы өз сөзүндө КМШга кирген өлкөлөрдүн жарандарын Европадан нам менен кучак жая тосуп алган эч ким жок деди. Европадагы төшөлгөн килемдерге карабай, ал жакта КМШ жарандарын кучак жайып эч ким күтүп жаткан жок. Келечек интеграцияда ар кандай факторлорду эске алып, кайсы мамлекеттер менен биригүү маанилүү экендигин түшүнүү керек. Эч кимди таарынткым келбейт. Кээ бир мамлекеттердин айрым саясатчылары интеграция жөнүндө сөз болгондо дароо АКШ тарапка бурулушат. Ал эми оорчулук келгенде түз эле Россияга кайрылышат.